Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Мына 20 декабрда Ыйык Медина шаарында башталган зыяратыбыз мына соңку күнү бүгүн. Азыр буюрса жума намаз окулуп пайгамбарыбыздын мечитинде, анан ага чейин эле неме киребиз да, ихрамга. Жок. Жума намазга чейин эле киребиз ихрамга. Мен ихрамга кирбейбиз, бул ыңгайлуулук жумана. Ихрамга биз Зулхулайфадан киребиз. Микаттан киребиз. Бул болгонун ыңгайлуулугу үчүн бизден кийинки ажылардын убактысын алып, аларды кечиктирбеш үчүн жолдо сапарда кыйналып кеткен ажылар бар. Алар биз чыккандан кийин эле бул жерде тазалык иш-аракеттерин жасалгандан кийин алар кириш керек. Ошол себептен эң группаны саат 12ге калбастан жүктөрдү бүтүндөй ылдыйга түшүрүп, паеге коюп, күлүчтөрдү, ачкычтарды тапшырып, андан ары жумага кетели деген маселени айтып жатам. Ошого 11ден калбай эле чыгып кеткенибиз оң болот. Эртерээк барсак, мечиттин ичине кирүүгө мүмкүнчүлүк болот. Эң дегенде жакыныраак барууга мүмкүнчүлүк болот. Ошол себептен эртерээк бул жерден оокаттарыбызды алып түшүп кетебиз. Күлүчтөрдү тапшырабыз, келип бул жерде тазалык кызматчылары кылышат. Ал эми ихрамды азыр эле кийип ал дегенибиз, биринчиден бул көнүшкөнгө мүмкүнчүлүк болот. Экинчиден убакытка үнөм болот. Жумадан кийин келип ихрам кийдей турган болсок, түшүп, чыгып, кийинип, анан анысын салып, анын жүктөрүн түшүрүп отурганга аябай убакыт кетет. Бул болсо биздин Меккеге бара турган сапарыбызды узартып, жолубузду узартып, убагыбызды алат. Ажылар чарчай бергенден кийин түн 9-10дан бир топко бара турган болсо, ал жерде уже өздөрү чарчап калышат да, умра малын аткаруудан бир аз кыйынчылык пайда болот. Ошол себептен азыр айтып атабыз, ихрамды кийип алыңыздар. Жуманы ихрам менен окуп келе бересиздер, маселе жок эч кандай. Жүктөрдү дайын, келгенден кийин автобустарга артып туруп Меккени көздөй сапарыбызды тартабыз. Ал эми Мадина шаарынын чекесинде жарым сааттык, биздин отелден чыккандан кийин жарым саат жол жүргөнүбүздөн кийин микат деген граница бар, чек бар. Ал жерде ушул мединалыктардын жана Медина тараптан умра жана ажылыкка бара турган кишилердин микаты, чеги ошол жер болот. Зулхулайфа деп аталат. Ал жерде мечит, гусулкана, даараткана, бүтүн мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол жерден эми баягы үйүнөн чыгып келаткандар бар, узак сапардан жол машинемен келаткандар бар да. Алар ошол жерден гусулун алат, дааратын алат, ихрамын кийет дагы, өзүнүн кадимки кийимдерин сумкасына салып туруп, 2 рекет нафил намазды окуп, умра намазын айтып, окуп, ниеттерин кылышып, анан талбия айтат дагы, улган бойдон Меккени көздөй сапар алышат. Биз дагы өзүбүздүн жамаатыбыз менен барып туруп, биз бул жактан гусул алдык, ихрамыбызды кийдик. Ал эми ал жака баргандан кийин биз эгер даараты сынгандар дааратын жаңылап алса болот. Даараты бар болсо анда шыр эле кирип 2 рекет намазды окуп, умрага ниет кылабыз дагы, сапарыбызды андан ары улайбыз. Мына бир маселени айтып коелучу. Мисалы көпчүлүктүн катарында мен деле ихрам кийимди, ушу жанагы жылаңач денеге кийген кийимди чыгырышса, ушуну умрага ажыга барганда эле кийет деп ойлочубуз да. Анан көрсө, мына Мадинага келгенибиз бул зыярат экен, бул жерде мунун милдет эмес экен да. Ооба. Ушул жөнүндө айтып койсоңор, анан бул жерде миң түркүн элдер жүрөт, миң түркүн улуттар жүрөт, ар кимиси өзүнүн формасы менен эле жүрүшөт да. Анан кийин ихрам, ушу ихрам жөнүндө айтып койсоңор, бул умра малыны же ажылыкта ажылык амалды аткарган учурда гана кийиле турган кийим. Ошону мындай баса белгиле, умра деген Кабада, Мекке шаарында жасала турган ибадат экенин айтып койсоңор. Ооба. Бул жерде мындай сапар туугандар. Умра, мисалы үчүн биздин умра турубуз, программабыз 14 күндүк. 2 жума, толук 2 жума. Мисалы үчүн 9-декабрда Бишкектен учкан болсок, абракта биз 2-январда келип калабыз да, 2 жума болот. Ал эми ошол 2 жуманын кайсы бөлүктөрүндө биз ихрам кийинебиз деп сурай турган болсо, анан мына биз келдик, 3 күн түнөдүк бул жерде, бүгүн 4-күнүбүз Медина шаарында. Ушул күнгө чейин ихрам кийгенибиз жок. Бизде ихрам кийгенибиз жок. Ихрамды бүгүн биз Мединадан Меккени көздөй сапар алып, ошол микат деп аталган Зулхулайфа деген жерден чектен гана биз ихрамды кийебиз дагы, Мекке шаарына барабыз. Ал жакта Каабатулланы 7 жолу айланабыз, тавап кылабыз. Андан кийин 2 рекет Макам Ибрахимдин артында туруп 2 рекет сүннөт намаз окуйбуз, нафил болгон намазды. Андан кийин Сафа жана Марва тоолорунун ортосунда 7 жолу басабыз. Чуркачу жерден чуркайбыз, басуу жерден басабыз. Ошону менен чачыбызды алдырабыз же чачыбызды кыскартабыз дагы биз ихрамдан чыгабыз. Ушуну менен биз ихрамды чечип коебуз.
Umra бүтті. Ооба, бүттү умра. Умра деген бул жарым күндүк эле ибадат. Демек ихрамды сиз жарым эле күн кийесиз деген сөз. Ошону менен ихрам бүттү, умрабыз бүттү. Андан кийин сиз кадимки эле кийимиңизди алып кийип, өзүңүзгө ыңгайлуу кийимиңизди алып кийип, жашооңузду улантып, Кабатулла каттап 5 мал намазыңызды окуй бересиз. Анан 2-3 күн өткөндөн кийин же 1 күн өткөндөн кийин эстеп кетип, атама дагы умра кылайын дедим эле, же апама умра кылайын дедим эле. Же дагы өтүп кеткен жакын туугандарыбызга, бүт туугандарыбызга умра кылайын дедим эле десеңиз, ал учурда кайрадан эле мейманканадан сиз өз кийимдериңизди чечип туруп, ихрамыңызды гусул аласыз, ихрамды кийесиз дагы. Сыртка чыксаңыз таксилер каттайт. Масжиди Айшенин өз мешитиге таксилер каттайт. Бул хил деп коет. Бул Мекке шаарынын чекесиндеги чек. Бул ушу меккеликтердин ихрам кийип кете турган чеги. Барасыз дагы бир жарым сааттык жолду да, жарым сааттык обратно, где-то 1 сааттай убакыт кетет бул нерсенин бардыгына. Эгер пробка жок болсо батыраак жетет. Ал жерден гусулуңузду алгансыз, ихрамыңызды кийгенсиз бул жактан. Тегил жакка барасыз дагы, ниет кылып туруп 2 рекет намаз окуйсуз. Болду, алып барган таксиңиз менен кайра келип, сизди Эйик Масжидил Харамга таштап коет. Ал жерден кирип кайра эле Кабатулланы 7 айланып тавап кылабыз. Макам Ибрахимдин артында 2 рекет намаз окуйбуз. Сафа жана Марва тоолорунун ортосунда 7 жолу саи кылабыз дагы. Кайрадан чачыбызды алдырып, биз ихрамдан чыгып атаңыздын умрасын бүтүрөбүз. Мына ушул эле процесс кайра кайталана берет. Сиз дагы жаңы кишиге умра кылган мезгилде. Умра оптум кылынбайт. 20 төлөйкөндүгүнө 20 кишиге 1 жолу умра кылам деген жарабайт. 20 кишиге 20 жолу умра кылышыңыз керек болот. 10 кишиге 10 жолу өз-өзүнчө умра кылышыңыз керек. Бул жөнүндө да кенен айтабыз. Азыр мына мен пайгамбар шаар Бедирада 1-чи жолу болдум. Анан мен уккан маалыматтар боюнча бунун атын Мадина деп пайгамбарыбыз өзү өзгөрткөн экен. Ооба. Ана Мадина деген мен тилчи катары айтайын, маданият деген сөздүн уңгусу болсо керек. Бул ушу жаңы маданияттын бардык тармактагы мындай маданияттын үлгүсү болуп тур да. Бул шаар ишкерлик кылуу маданияты, үй бүлө куруу маданияты, дин маданияты иши кылып, маданият эмнени камтыса ошол жердеги бүт жаңы маданият алып келиптир да. Мен ушул нерсени байкадым. Анан эл аябай маданияттуу экен. Өтө маданияттуу. Анан бул ушул мечиттин тегереги бүт мейманканалар экен. Анан кийин бул жерде нукура ушул саудиялык арабтар өздөрү жашабайт экен, Шаардын четине чыгып кетишкен. Алар шаардын четине чыгып кетиптир. Анан бул жакта Африка континентиндеги арабтар, бул жакта Сирия, Йемен, Ирак, ошол жактык арабтар келип, анан эл арабтар ушулар экен деп ойлоп калышты мүмкүн да. Саудиянын арабтары алар башка экен. Ушул жөнүндө да айтып койсоңуз. Эми бул Мединанын калкы деги эле өзү пайгамбарыбыздын ушундай бир кыйын акыбалга кептелген кезинде, ушундай бир кыйын кезеңде жардам көрсөткөн бир эл болгон. Аус жана Хазраж деген 2 уруу, мына ушул Мединанын түпкү калкы, мына ушул 2 уруудун укум бала чакасы болуп келет. Анан эми мурун Медина шаары деген бул кичинекей эле жер болгон. Азыр биз өтүп аткан жерден кичинекей чакан мечиттер туруп атпайбы? Масжидил Гамама деп булут мечити деп аталган. Бул шаарлыктар Масжиди Набави кичинекей эле мечит болгон. Мына тетиги Бейшаналиодагы мечит бар го, Ош базардагы ошо чакан эле мечит болгон. Кийин чоңоюп кеңейип отуруп бүтүндөй кварталды ээлеп кетти да. Пайгамбарыбыздын тушунда ошол жерде чакан гана мечит болгон, анын тегерегинде үйлөр болгон. Кадимки эле чакан бир шаар болгон. Ал эми биз өтүп аткан тиги чакан мечиттер бар, фонтандар бар жерлер, отургучтар. Ошол жер мындай бир ачык площадка болгон да. Ал жерге баягы жамгыр жаабай койгондо салат истисқа дейт, жамгыр намазы үчүн жамаат эл сыртка чыгып ошол жерден дуа кылышып намаз окушкан. Бул шаардын чекеси болгон. Азыр эми биздин гостиница ошол жер аркылуу өтүп калып атпайбы? Ошондой бир чакан жерлер болгон. Мешит чоңоюп барган сайын, анын тегерегине уже мейманканалар түшкөн сайын эл өзүнүн үйлөрүн берип, сатып, айтор садака кылып, башка кылып, шаардын Медина шаарынын чекесине чыгып кетишкен. Ошол жакта бирөө-бирөөгө таасир мындай тоскоолдук жаратпастан алар өз жашоосун кылып келишет. Анан Мединанын дагы бир өзгөчөлүгү, Рамазан айында келе турган болсоңуз, бул Масжиди Набави пайгамбардын мечитинин ичини бүтүндөй бөлүп алышкан. Мынча колонна мен, мынча колонна сен деп ифтар өткөргөнгө орундуктарды бөлүп алышкан. Анан кичинекей жаш балдар колуңуздан сүйрөп, сизди ошондой бир кыжалат бир акыбалга салбастан жүрүң, биз менен ифтар кылыңыз деп талашат. Эки бала келип алып, сени тигинси тияка тартса, эмне үчүн ифтар талашат?
Сооп кей болуштук үчүн келген конокторго Мисалы мен Бишкекте ифтарлык кылсам 100 адамга. Ошол эле ифтарлыкты биякта кылсам мага кандай мисалы жакшылык болот. Мисалы эми туугандар мен бул маселенин жообун билем. Эми бир аз окугам, эми жалпы эл билиш үчүн бул таксирды ошо суроо менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Masjid-i Nabaviy'de jakşamallar özgüçün namaz 10.000 есе көп эселенет деген. Siz эгерде 100 кишиге Бишкекте же Ошто ифтар бере турган болсоңуз же Мадинада ифтар бере турган болсоңуз 1000 эсе көп болот ал нерсе. Сообу. Анан кийин бул Рамазанда болгондуктан ал 700 эсеге чейин көбөйөт. Ал сиздин ихласыңызга, такваңызга жараша дагы өзүнүн түшүмүнө берип көбөйөт ал нерселер. Ошондуктан өтө берекелүү албетте бул жерлерде. Бирок ал жерден сиз орун табышыңыз кыйын. Анткени мүмкүн эмес. Сизге окшогон бул жердеги берешен пайгамбарга колдоо көрсөткөн, коргоо көрсөткөн, бул динге жеңиш берген жигиттердин тукумдары ал жерлерди давно басып алган эч кимге бербейт. Алар талашат бул нерселерди. Алар нестан беришине аракат турсун, ошол келген бир ажы келип тигинен ооз ачам десе, ушуну бияка тартып жок, сен менин ооз ачышың керек деп, сени баягыдай бир акыбалыңды эч бир немеңе салбайт да. Эркине койбойт. Бизде мисалы үчүн бир жерде бекер тамак таратылып аткан сонда кыжалат болуп адам барып анан эми айла жокта бүгүнчө жеп турайлы деп же болбосо ошол эле мечиттеги таратылган ифтардан дагы бир кыжалат болгон акыбалда болот. Бул жерде жок, андай жок да. Сиз да ушул абалда калбайсыз. Наоборот, сен өзүңдү ушунчалык бир сыйлуу конок сезесиң. Ал жерде жүр деп биз менен озаш деп өзүңдү адаң сезип, сен өзүң бир сыйлуу конок сезесиң бул жерде. Мединанын өзгөчөлүгү мына ушунда. Меккеде антип чакырбайт негизичи. Бул жакта эл маданият турган. Мединаныкы башкача. Ага балдар айтты эле, мисалы Россиянын маданият борбору баягы ак сүйөк адамдар жашаган борбору Питер депчи. Москва андай эмес деп. Ошол сыңары Мадинадагы ушу Сауд Арабиянын бир маданият борбору экен. Ошондой деп айтсак болот. Эли бир өзгөчө, булардын өзү ата бабалары жакшы кишилер болгон да. Ата бабалары жакшы кишилер болгон. Пайгамбарды Маккалыктар колап чыкты да. Өзүнүн туугандары, өзүнүн жакындары, өзүнүн ошо курайыштарынан өздөрү колап чыктыларчы. Болбосо пайгамбар эки жүздүүлүк ушунчалык пайгамбар болгонго чейин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Мухаммад ал-Амин дечи. Чынчыл Мухаммад, ишеничтүү Мухаммад, доверенный Мухаммад. Буга бирдемени ишенсе болот, буга бирдемени табыштаса болот. Өзүнүн катыныга ишенбеген о катты Мухаммадга ишенген булар. Жада калса өзүгө ишенбеген, өзүм жеп коем, өзүм бирдеме кылып коем деген пулдарын келип Мухаммадга табыштап кеткен булар. Анан Мухаммад менен күндүз өздөрү душмандык кылган, кечинде Мухаммад мунун сактап бергиниң деп келип Мухаммадга. Ошондой Мухаммадды кийин колап чыгат. Биринчи жанагы Хира үңкүрүндө болгон окуядан кийин келип Хадича небизге мен орогула деп пайгамбарыбыз калчылдап келген мезгилде абасыга алып барат. Оракат ибн Науфалга. Оракат ибн Науфалга барганда сени элиң колап чыгат бул жерден дегенде таң калат. Мени элим колап чыгабы дейт. Эли түнү менен келип Мухаммад муну сактап бер, муну кармап бер, мынтип бер, тигинтип бер, биздин проблемабызды чечип бер деп акыл сурап, андан бир адилеттүүлүк талап кылышып, андан бир спорлорун, талаштарын чечкен адамдар келип алып Мухаммадды кубалап чыгабы деп пайгамбар өзү ишенбейт. Мени кубалап чыгабы коомум, элим дегенде ооба сени кубалап чыгат дейт. Ошол нерсе болду. Аягында Мухаммад алейхиссалату вассалам жалгыз Кудайга чакырууга, адилеттүүлүккө чакырууга, кыздарыңарды, балдарыңарды өлтүрбөгүлө, бир туугандыгыңарды сактагыла, ал сизге жардам бергиле деген жана башка даават үчүн куалап чыкпадыбы? Куалап чыкканда ошол пайгамбардын барар жери жок болгон мезгилде мына ушул Медина эли пайгамбарды кучак жайып тосуп алды. Тала ал-бадру алейна, бизге бир толгон ай келди деп. Арабтар ушундай бир кооз адамды, чырайлуу адамды, нурдуу адамды, жүзү сонун адамды тала ал-бадр, яни толгон ай толгондо ушундай бир жарык нур берген, ушундай бир кооздукка салыштырып, бизге ушундай толгон ай келди деп сүйүнгөн. Бизге мисбах ва сурайя, ушундай бизге жарык чачкан нур келди деп пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи ва саллям тосуп алышып, мына ушул жерде пайгамбарга жеңиш беришти бул Мадинанын эли да. Чындыгында ошондой ак сөөк, ушундай бир жакшы бир сыпаттардын ээси болгон эл бул жердин эли, алхамдулилlah. Анан мага бир ой келип кетти да. Болжол менен былтыркы жылы бир 100 миңдей адам Кыргызстандан умрага келиптир да. Былтыркы жылы, айталы 2022 эле. Же болбосо былтыркы декабрдан быйылкы декабрга чейин. Анан ушул мейманкана маселеси чоң болуп атыптыр да бияктачы. Мына кечээ түндө бир группа келди, Фаеде түнөштү да. Фаеде таң атышты.
Анан ушул бир кыргыз балдар ушундай мейманкананы арендага алып иштетип, өзү үчүн сыртына Кыргызстан деп жазып койсок болбойбу? Кыргызстанды билбейт экен, урматтуу көрөрмандар, Кыргызстанды билбейт экен. Ушуну ачык айталы. Бүт эле Курдистан сынды дейт. Кыргызстанды билбейт экен. Сен жана жөн эле тиякта мактанып өткөнбүз, биз дүйнө карап атат. Дүйнөгө мактанып атабыз деп. Мына чыгыш өлкөлөрү билбейт экен. Бизди өзбектер менен чаташтырат экен, казактар менен, көбүнчө күрттөр менен. Стан көп болгондуктан Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Стан, Түркмөнстан, Стан боло бергендиктен ошол стандардын бири дейт да, мындай ачык бөлүп неме кылып алышпайт. Анан ошолор үчүн мен Кыргызия, орусча Киргизия эмес, мен Кыргызия деп айтсам, ал Кыргызияны жакшыраак кабыл алышат. Негизи жана Республика Кыргыз деп дагы атайбыз деп жүрүшпөдү эле. Бул дагы жанагы стандардын арасында мындай бөлүп карап турганга, бөлүп таанууга мүмкүнчүлүк болот да. Анан негизинен жалпы алганда мындай бир маданияттуу, бир грамотный адамдар, образованный, илим билими барлар, алар билишет. Алар менен сүйлөшө келсең, педагогдор менен жана башка мындай окуган чоккан кишилер менен сүйлөшө келсең, алар билишет, алар түшүнөт. Мен картаны көрсөтсөм, уже сразу эле аңдайт баягы нерселерди. Ушу десен айтып атам да, бир ушу таанытуунун мусулман өлкөлөрүнө Кыргызстан таанытуунун бир жолу ушул жерге бир Кыргызстан деген мейманкана ачсак, ошол жерде кыргыз балдар иштетсе, арасынан жамча кыргыз тамактарын кылса дейм да. Эми негизинен ооба, негизинен Жазира Travel буга аракет кылып келет. Медина шаарында мейманканалар аз. Жок, толтура бирок бизге көп көрүнгөнү менен чындыгында аз бул жердечи, ошого кымбат. Медина эмне үчүн? Мединада турдун күнү аз. Эмне үчүн? Анткени Мединада жатакана кымбат. Ошон үчүн Мединада аз түн түнөшөт, ошон үчүн 3 түн түнөйт. Стандарттуу 3 түн. Кээ бир гана Мединага сүйүү саткан группалар бизге доплата кылабыз, акча канча болсо кошобуз, давай бизге 5 күн 6 күн кылып бергиниң десе. Бул да биринчи эле маселе, бул тыйын маселеси. Коммерческий интерес. Экинчиден, бул сооп жагынан. Бул жердеги окулган намазга 1000 эсе сооп берилсе, Кабадагы окулганга 100 000 эсе сооп берилет. Сооп интересинен ал жак выгодный. Финансовый маселеден да ал жак выгодный. То есть аякта гостиница Меккеде арзаныраак гостиница. Меккеде гостиницаларда көп жана арзан болот да. Бул жерде жатакана мейманканалар аз, ошол себептен баалары кымбат болот. Күн санап кымбаттап келишти. Мурунураак мындан да жакшыраак мейманканага жаткан болсок, азыр баалары кымбаттагандан кийин элге кымбаттата берсең, биздин кыргыздар ушундай түшүнөт экен да, эми биз өзүмүздөй бир содадан артта болгонубуз себептен арзандата берсем эле бул бизнес. Мен ушу арзан эле кыла берсем ушу сода деп билишет да байкуштарчы. Ошентип отуруп мына швейный отрасль талкалап бүтүрдү да. Бирөө ошол бир продуктаны чыгарыштык үчүн кымбат бутиктен алып келип, анын лекаласын чыгарып, аны размножение кылып, ага жок тканьды алдырып, тиктирип, айтор толтура расходторун кетирип туруп, эми чыгарып сатайын деп турса, башка сатып баштаганда жакшы кетет экен дейт да, башкасы келип көчүрүп, урдап туруп ит бекер чыгарып иштеп атат бул нерселердичи. Ошентип отуруп биз полный швейный отрасльды талкалап, анан кийин дагы эмне калды, эмнени дагы талкаласам деп калдык да. Эми дагы кайсы бизнес бар экен деп. Анан эми умра башталып, умрага эл тарабынан бир жылуу жумшак мамиле болуп эл көбөйгөндө, азыр 100гө жакын умра фирма ачылып кетти. Майда чүйдө эми ит мышыктын бардыгы ачылып кеткен дагы сапаттуу кызмат аз тилекке каршы. Анан мен ушуну ойлоп атам да, жалпы кыргыз биригип эле ушундай бир чоң бир мейманкананы арендага алып, бирөөнү дайындап, команда менен келип иштеп анан бүт кыргыз ушул жерге жата берсе болбойбу мисалы. Биринен бири жарышып отурушуп арзан кылуудачы. Анан кийин акыраяк тетиги жердин түбүгө барып, анан Пловханадагы гостиницалар калып атат. Кене баскан бөлмөлөргө барып, биргө баскан бөлмөлөргө барып, чарчап калган мейманканаларды алышып, анан ушу ажылар ренжитип атат да. Былтыр Рамазанда дагы бир фирма менен тажрыйба болуп калып көрдүк элем. Бир аксакалдан сурадым, байке, канча, эмнеге бул фирма менен кыйналышты башка болду. Эмнеге бул фирма менен келдиңиз десем, $200 арзан айтты эле дейт. Башка фирманын $200 арзан айтты эле, ошон үчүн келдим дейт. Анан кыйналдыңыз, азап чектиңиз. Качан чыгып кетти ошол экономдогон, үнөмдөгөн $200 десем, биринчи суткада эле чыгып кетти. Мисалы үчүн билеттердин түрү бар. Эми алхамдулилла быйыл түз рейс болуп калды, мына 6,5 саат учуп келип атабыз. Мурунку мезгилдерде пересадка болчу дагы, пересадканын дагы транзити 1 сааттыгы бар, 1,5 сааттык, 2 сааттыгы бар.
Кээ бирлер 5, 8, 10, 17 saatка чейин транзитте калып калгандар бар. Аэропортто 10 saat, 12 saat жатып калган бар. Ал деген сөз почти 1 суткасын адам азапталып аэропортто, көчөдө, жолдо самолетто өткөрүп жиберет деген сөз да. Билет арзан турат бирок ананчы. Паланчы арзан кылдат го, Эшмат арзан кылды го, Ташмат арзан кылды го деген адамдар Ташматтын атасынын самолету бар бол арзан кылбай. Жейнесинин бу жерде гостиницасы бар арзан кылбай. Ал эмне себебинен арзан кылат? Ар бир нерсенин баасы бар туганда. Базарга барсак 30 сомго да алма бар, 50 сомго да алма бар, 100 сомго да алма бар. Неге 100 сомдук, неге 30 сом дебейбиз? Анткени 30 сомдук ал, 30 сомдук алма. 100 сомдук ал, 100 сомдук алма. Умра дагы ошондой эле. Ар бир нерсенин баасы бар. Сиз сааттын астында жатам, мага VIP болсун десеңиз, эң жакшы 5 жылдыздуу отель болсун десеңиз, андан 5 жылдыздуу баасы бар. 4 жылдыз десеңиз, анын баасы бар. Стандартныйдын анын баасы бар. Комфорттуунун баасы бар. Ошондуктан сиздин сөзүңүзгө да аназ келебиз. Бул жерден албетте жаңы отель эч ким бербейт. Эскирген отельдерди алып, ошондой тыйын салууга мүмкүнчүлүктөр болсо, эскирген отельди алып, ичин бүтүндөй ремонттоп, жакшынакай кылып, чек-четип туруп, анан иштесе боло берет. Негизинен бул жактарда бизнес көп өнүккөн эмес. Мына акча алмаштырган жерлер бар бул жерде. Кезек барсаң очойт. Рамазанда тегили бир 20-чы, 23-чы, 30-чы болуп барып турган болсоң сүйүнөсүң ошол жергечи. Бизде обменка көп, эч бир жерде барып очередке турбайсың да. Бардың бышыр, акчаңды алмаштырып кете бересиң. Бул жерде обменкасы всегда очеред. Бул жерде телефонго сим-карта алыш жарым сааттан 40 мүнөткө чейин убагыңды кармайт. Биздикидей таш симканы салып бериш деген жок. Визаңды, паспортуңду, муңду, тигиниңди, отпечаткаларыңды коюп отуруп жүдөтөт. Дагы ушул сыяктуу багыттарда, тармактар дегеле өзү мындай бир ач бала менен ток бала ойнобойт дейт. Шашпай жүргөндүктөн буларга норма ал нерселер. Бирок биздеги мындай бир кызматтардын тез болгондугуна биз ишибиз бушуп кетет. Ошондуктан кылса болот, мүмкүнчүлүктөр негизинен келем бул жактарда. Өзгөчө акыркы жылдары мына бизнес визалар ачылып калды. Жеңилдиктер бар негизи. Кылса болот. Анда Мухаммед Али ажекем, ишиңерге ийгилик. Мен аябай ыраазы болдум. Жазира Travel компаниясы аркылуу буйрук экен. Келип калдым. Өзүм 2000 жылдардан бери ушул дин чөйрөсүндөгү адамдар менен иштешип, ажы умура туюштурган кишилер менен иштешип жүрүп дагы ушу ажыга умурага келбедим беле, анан ушу дин тармагынан алыс жүргөн азыркы учурда келип калдым. Ушу насип кылыптыр эми. Насип. Умра сапарына Кабага аттанып ошол жакта кабыл болсун. Эми бул ыйык жерлерге тыйыны бар, таанышы бар, бийлиги бар, же байлыгы бар адам эмес, балким жараткан, чакырган кишилер келет. Былтыр бир ушундай окуя болду эле. Акчалар да жок. Ушундай бир железный желаниясы менен биз барышыбыз керек деп ушундай бир дуаларды кылып, анан бирөөдөн 70 000 карыз алып, анан калгандары мынтентигинде отуруп, өз деле оюнда жок, бирок эми жаратканга таянып, аракет кылып отуруп, келип кетишти, энесин алып кетти. Алып келип жакшы ибадаттарын кылып кетишти, Аллахым кабыл кылсын. Ошондой да учурлар болот. Тыйыны жок деле, кеп тыйын эмес экенде. Жараткан Аллахтан ихлас кылып сураңыздар, урматтуу жамаат. Өзүңүздөр үй бүлө менен бул жерге келгендер, мен айтам, дагы эскертип айтам, экиге бөлүнүп. Биринчиси бул осознанный келгендер, бул түшүнүп, эмне үчүн келгендигин билгендер. Булар жөнүндө маселе жок. Экинчиси бул туугандары, жакындары, ата-энеси же бала чакасы ата-энесин ушул оңолуп келсе экен, жакшырып келсе экен, жаман адаттар менен кош айтышып келсе экен, адам болуп кетсе экен деген арзу тилек максаттар менен жөнөткөндөр болуп, алардын 60-70% өзгөрүү бар, жакшыруу бар, алхамдулилла. Жаман адаттарды таштап баргандан кийин намаздарында бекем болуп, жакшы привычкаларды өздөрүнө, адаттарды өздөрүнө көндүм кылгандар жок эмес, алхамдулилла. Ал эми алардын ичинен калган 20-30%-да негизинен кыйшаюулар байкалат. Иман алсырап, чөйрө таасир этип, ушундай нерселер таасир эткенден кийин өзгөрүп, тайып, жыгылып канча-мынча күнөөлөрүн кайталагандар, башка кылгандар жок эмес. Ошондуктан бул ыйык Кабатулланы көрбөгөндөр көргүсү келишет. Көрүүнү каалашат, арзуу кылышат. Ал эми келген кишилер тааныш сезимдерди, жүрөктүн тынчтыгын, бул жердеги рахатты сагынышат. Бир келип алгандан кийин бул наркотик сыяктуу эле кайра-кайра келе берет. Сырттан карап турган адам түшүнбөшү мүмкүн. Келеси бул жиндиби, бул кайра-кайра бир бар көргөн жерине бара берет. Ошончолук пулуң көп болсо башка жакка барбайсыңбы дешет да. Тиги караколго лыжа тепкен деле баратышпайбы жума сайын. Ошол нерсени кетирет экен. Бир үй бүлө барса 30-40 миң кетирип келет экен. Анан ошентип, мына мен бир досум барат, эки баласы менен, аялы менен. Сырттан 30-40 миң, айына 100 миң көрөт.
сырттан карагандар ушинтип баа беришет да, бул келе согуп кайра бара берген деп. Жок, аны кылып көргөн адам, келип көргөн адам, чувствует, сезип көргөн адам, мына ушул жакшылыкты сезген адам гана бул нерсени аңдап түшүнүп билет.